жакта 20 сантиметрден кем эмес да, могу 15-20данчы калыңдыгы. Акчы айылынын тургундары сугат суунун азабын жакшы эле тартышты. 300 гектардан ашык айдоо аянтына сууну жеткирген 3 алыш каналынын эскилиги жетип, суу коромжу болуп, дыйкандардын мээнети текке кетип, чыгым акталбай калчу. Эми толук оңдоодон өтүп, элет элинин көйгөйү чечилди. Суу жетпей калчу, эгиндер начар чыгып калчу, чөп эгиндерчи. Түшүп асалынып калчу да. Буюрса жакшы болду. Суу кеден болот деп ойлойбуз да, кеденчилик болот деп. Мурун суу салынганда 14-15 саатта жетчү. Суу азыр Кудай буйрса ошо жарым сааттын аралыгында ошо дыйкандарга суу жетип, суунун тейлөөсү да дыйкандарга сугат суусуна жетишине жакшы шарт түзүлдү. Каналдын курулушу өткөн жылы башталып, 1 жыл аралыгында аяктады. Мамлекет бөлгөн 9 миллион 600 сомго курулуш материалдары алынса, жумушту айылдыктар ашар жолу менен бүткөрдү. Иштегендердин эмгек акысын Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы жана өнүктүрүү демилгелеринин агенттиги тарабынан чогуу ишке ашырылып жаткан эмгек үчүн акчалай жардам долбоору каржылап берди. Подряддык ыкма менен жасаганда 19 миллион сомдон ашык жумуш болмок. Ошондо мындай айтканда жалпы кете турган каражаттын бир 50% менен жумуш бүткөрүлдү да. Жумуш сапаттуу болду. Бүт материалына, башка жумуштарына бүт норма менен дайыма контролдо болду, көзөмөлдө болуп турду. Мындан дыйкандар дагы биздин суу чарба башкармалыгында иштеген адистер дагы мындай айтканда ушу канал куруу боюнча мындай бир өздөрүнө бир тажрыйба топтоп алды да. Дыйкандарды үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыз кыла турган каналдын ачылышына жергиликтүү тургундар, облус жана район жетекчилери катышып, каналда иштегендердин эмгегин баалап, ыраазычылыктарын билдиришти. Мындан ары да сиздер менен бирдикте суу чарба башкармалыгы биздин айыл тургундары, фермерлер менен бирдикте дагы ушу ашар жолу менен дагы ыкмаларыбызды сөзсүз түрдө колдонобуз деп айтар элем да. Анан эми жалпы облус боюнча айтсак, бир нече объектилерде курулуштар жүрүп атат. Суу чарба башкармалыгына биздин баардык ирригациялык сеттин баары тең облус боюнча суу чарба башкармалыгынын тейлөөлөрүнөн өтөт. Мына азыр облус боюнча даярдык көрүп атабыз, ошонун ичинде мына Актала району дагы да. Келерки жылы Акталада дагы бир катар суу каналдарын жаңылоо жумуштары башталат. Ирригация жаатындагы маселелерди чечүү аракеттери четинен акырындык менен ишке ашып келе жатат. Нооруз Аблаев, Ала тоо 24, Нарын облусу.